Өтүп бара жаткан апта кандай окуялар менен эсте калды? Алдыда аларга сар эсеп салабыз. Эфирде апта маалыматтык программасы. Ал эми студияда Гүлбарчын Молдоева. Саламатсыздарбы? Жети Өгүз районунда 100 орунду 2 балабакча ишке кирди. Ачылышты өлкө башчысы Садыр Жапаров аралыктан жасап, өлкө боюнча жалпы 15 социалдык объекти пайдаланууга берилди. Чолпон ата менен Боз Териде муниципалдык көл жээктери жасалууда. Эми мында келген эс алуучулар инфратүзүмү жакшырган пляжда эс алышат. 1 майдан тарта электр энергиясынын тарифи 11 тыйынга көтөрүлөт. Тарифтик баалар боюнча коомдук талкуу аймактарда орун алууда. Апта маалыматтык программасын бір күндө өлкө боюнча 15 социалдык объекти пайдаланууга берилгени менен баштайлы. Ачылыштарга президент Садыр Жапаров онлайн режимде катышып, кызыл тасмалар кесилди. 15-тен 6-осу мектеп, ал эми 4-өсү балабакча. Алардын катарында Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунун Дархан жана Ак Дөбө айылдарында 100 орунду 2 балабакчанын ишке берилген өзгөчө мааниге ээ болду. Дархан айылындагы балабакчанын ачылыш аземинде облус башчы Бакытбек Жетигенов балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камсыз кылуу бул мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгилеген. Айылдагы имарат заман талабындагыдай жасалгаланып, бардык шарттар каралган. Бакчанын ачылышы тууралуу кийинки материалда баяндалат. Уруксат ача бергиле. Дархан айылында ачылган балабакча 2 кабаттан туруп 100 орунда. Курулушу 2024-жылы башталган. Бакчаны курууга мамлекеттен 66 миллион сом каралып, заманбап эмеректер менен толукталды. Калк жыш жайгашкан айылда буга чейин жалгыз гана бакча иштеп, баланын саны көп болгондуктан жергиликтүүлөр кошумча имаратка муктаж болуп келишкен. Азыр эл мүдөөсү ишке ашып, кубанып турушат. Жакшы күн болуп отурат. Айылыбызда бала бакча бардык шарты менен ачылып, балдарыбыз аябай кубанып келип жатышат. Ошо балдарыбыз жакшы тарбия алып, билим алып чыгат деген ойдобуз. Ичин баарын көрүп чыктык. Бардыгы шартка жооп берет, таза, жылуу, бардыгы ойдогудай. Билимдин башаты болгон бакча ачылат. Ошого Садырга, калган өкмөттүн башчыларына чоң ыраазыбыз. Ушинтип балдарыбыз ушул жерден көп бизден Дархандан да көп адамдар чыккан, кандидаттар, доктурлар, ошолордун жолун жолдогон жакшынакай балдарды өнү берсин. Балабакча мына ушундай кенен жарык, уктоочу бөлмөлөрүндө мындай ыңгайлуу керебеттер коюлган. Ал эми бул жагы болсо балдар ойночу жай, балдардын ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө багытталган оюн-зоок программалардын баары ушул жерде өтөт. Мында жалпы 4 тайпа тарбияланат. Мындан тышкары бөбөктөр үчүн жуунуучу, тамактануучу жайлар болуп, бардык шарттар түзүлгөн. Абдан кооз тартып атат Эрназарга. Садик жагат, бияктан ойнойбуз, сырдайбыз, бийлейбиз, сүрөт тартабыз, уктайбыз, оюнчуктарыбыз абдан көп, абдан көп досторум табылды. Дархан эли, ата-энелерибиз абдан кубанып турган учурубуз. Бул жаз мезгили менен бизге бирге, ошондой эле Нооруз майрамынын алдында биздин айылыбызга кош кубаныч болуп турат. Бизде учурда 105 бала тарбияланып жатат. Ал эми дагы келечекте биз уктоочу бөлмөлөрдү эффективдүү пайдаланууну эске алып, оптимизациялоо жолу менен дагы 2 тайпаны 50 тарбиялануучуну алалы деп пландап жатабыз. Келечек ээлери болгон балдардын билим алуусуна мамлекет тараптан да колдоо көрсөтүлүп, бөбөктөргө ыңгайлуу шарттарды камсыздоо багытында Дуанда азыр 7 балабакчанын курулушу жүрүүдө. Ал эми облуста 124 бакча иштесе, анда 18 миңден ашык бала тарбияланат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, апта маалыматтык программасы үчүн. Ал эми ушул эле күнү Жети Өгүз районунун Ак Дөбө айылында да пайдаланууга берилген 100 орунду балабакчанын курулушун каржылоо мамлекеттен каралды. Жалпы наркы 68 миллион сомдон ашык каражатка салынган заманбап үлгүдөгү балабакчаны жергиликтүүлөр буга чейин зарыгып күтүп келишкен. Элеттеги бөбөктөрдүн кубанышы тууралуу кабарчыбыз баяндап берет. Айыл тургуну Кайыркүл 6 баланын апасы. Бүгүн ал кенже кызын жаңы салынган бакчага алып келди. Айтымында мектепке чейинки билим берүү мекемеси жоктугунан улуу балдары бакчага барган эмес. Эми буйруп кичүү кызы келип олтурат. Мындай аракетке айыл тургуну кубанат.
балдарыбызды кошуна айылыбызга аң өстөнгө унаалар менен ташычу элек. Кудайга шүгүр, миң мертебе ушундай айылыбызда өзүбүздө ушундай 100 орундук бала бакча ачылып, биздин айылда бүгүн майрам десем болот. Ушул бала бакчага уруксатын берген президентибизге Садыр Нуркожоевке чоң рахматыбызды билгизебиз. Элдин атынан, өзүмдүн атымдан. Айыл эли күткөн балдар бакчасы 100 орундук курулушу 2023 жылдын апрель айында башталган. Каржылоо мамлекеттен каралып 68 миллиондон ашык каражатка салынды. Бала бакчада бардык ыңгайлуу шарттар каралган. Заманбап ашкана, керектүү эмеректер жана атайын оюн аянтчасы менен камсыздалып, бардыгы талапка жооп берет. Балалык программасы менен иш алып барабыз. Буга чейин айылыбызда бакча көйгөйү аябай жаратылып келчү. Эми мындан кийин ушуну менен бакча көйгөйү чечилди. Канча тайпага ылайыкташылды? 4 тайпага ылайыкташылды. 2 жаштан 6 жашка чейинки балдар тарбияланат. Бала бакчанын ашканасында азыр тарбиялануучуларга ысык тамак камдалып жатат. 5 күнгө ар түрдүү аштын тизмеси бекитилген. Бөлмө заманбап жабдыктар менен камсыздалган. Эртең мененкисин постоянно каша беребиз, компот, каша менен чай, нан. Түшкүсүн биринчисине суюк тамак, экинчисине кою тамактарды беребиз, плов, дымдамалар жасайбыз, кургак кесме, ар түрлүү кылып жасайбыз. Андан кийин түшкүгө компот беребиз, кечкисине полник, жумуртка беребиз, компот беребиз, 5 күн 5 башка кылып беребиз да, конфет, печенье кылабыз. Ак Төбө айылындагы балдар бакча көйгөйү чечилип, балдардын мектепке чейинки билим алуусуна толук шарт түзүлдү. Айыл тургундары жумуш менен камсыздалып, бала бакча үчүн 25 штаттык бирдик каралган. Бакчага балдар электрондук кезек менен кабыл алынат. Жезгүл Сатаева, Айбек Жумашев, Апта маалымат программасы үчүн. Билим берүү тармагына болгон колдоо элет жерлерин билим уялары менен камсыздоого өбөлгө болууда. Ал арада Балбалай айылындагы бөбөктөр күткөн бала бакчада курулууда. Бакча 2 кабаттан туруп, 100 орунга ылайыкталган. 4 тайпага даярдалуу ичинде бардык шарты менен болот. Учурда имараттын 2 кабаты тургузулуп, курулуш жумуштары 40% аяктап калды. Курулуштун жалпы наркы 65 миллион сомго жакын. Айылда буга чейин бала бакча жок болчу. Мындан улам жергиликтүүлөр бакчанын көйгөйүн бир топ эле тартышкан. Мында 500дөн ашык түтүн болсо, бакчага бара турган балдардын саны 150гө жетет. Кичинекей балдарыбызды биз деген мисал үчүн мен сай неберелеримди көрмөнтүк алып барчубуз. Жолуна айына 1000 сомдон төлөчүбүз. Балдардын келечегин ойлосок, ушу садикке берген балдар аябай билимдүү, мындай тың чыгышат экен. Ошон үчүн айласы жок көрмөнтүк алып барышат, түпкө алып барышат. Чолпон Ата шаары менен Бостер айылынын муниципалдык пляждары реконструкцияланууда. Азыркы тапта курулуш иштери кызып, аймакта жайкы эс алуу сезонуна даярдыктар көрүлүүдө. Оңдоп түзүүдөн өтүп жаткан көл жээктерине долбоор боюнча унаа токтотуу жайы, балдар ойночу аянтчалар жана дааратканалар менен чечинүүчү жайлар да курулат. Көл жээгинде түзүлүп жаткан инфратүзүмдү эс алуу сезонунун башталышына чейин бүткөрүү мерчемделүүдө. Чолпон Ата шаарындагы Кейсар борбордук көл жээги толук кандуу, жагымдуу шарттары менен жасалууда. Учурда кайра куруу иштеринин баштапкы жумуштары башталды. Жайкы көлгө түшүү убагына чейин эс алуучулар үчүн бардык тийиштүү, заманбап жана коопсуз шарттарды түзүп бүткөрүп берүү мерчемделүүдө. Жалпы оңдоп түзөө иштерине 39 миллион сом бөлүнгөн. 2025 жылдын туристик аймагына даярдык көрүү максатында Чолпон Ата шаарында жайгашкан 3 борбордук пляж курулуш иштери толук кандуу жүрүп атат. Айта кетсек, Чолпон Ата шаарынын борбору болгон Кейсар пляжында бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүү процесси уланууда. Муниципалдык пляждардагы реконструкция иштерине акча бөлүнүп, бул каражаттарга жалпы тротуар, веложолу, чуркоого ылайыктуу жол, аянтка жашылдандыруу иштери, унаа токтотуучу аймак, балдарга ойноочу аянтчалар жана дааратканалар, чечинүүчү жайлары жасалмакчы. Ага жергиликтүүлөр да кубанууда. Чолпон Ата шаарыбыз мына туристтерге бүт условиясы менен баары шарты менен жакшы салынып атат. Пляждарыбызда сонун бүт шарты менен заманбап
шарты менен салып берип атышат. Ошого биз Чолпон-Атанын тургундары ыраазычылык билдиребиз. Бостеридеги Алтын кум жана Борбор көл жээгине 2 кооптук ажаткана, 3 медициналык пункту менен байкоо мунарасы, чечинүүчү жайлары, 54 күндөн калкалоочу чатырчалар, 50 даана отургучтар, 50 таштанды таштоочу урналар, 70 көчө чатырчалары орнотулмакчы. Келген эс алуучуларга коопсуздук маселесин дагы азыркы күндө иш алып барылууда. Коопсуз пляж деген даражага жеткизүү ой пикирлер, сунуштар айтылып келүүдө. Буюрса ошонун баарын ушул сезондун ачылышына май айынын аягына пландап атабыз. Келишимдер уже кол коюлган. Сезондун башталышында буюрса ушул 3 пляжды талапка ылайык эс алуучуларга ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында иш аракеттер күндөн күнгө күчөп иш алып барабыз. Бизде Бостерде билесиздер борборубуз бар. Ошол жерде Золотые пески деген пансионатыбыз бар. Ошол жерде билесиздер көп нерсе баягы ретсиз турган магазиндер, кафелер алынып, сонун нерселер курулуп баштаптыр. Биз карап келдик. Эми буюрса мурункудан өзгөрүү чоң болуп атат, иштер жүрүп атат. Жайга чейин бүтүрүү пландары бар экен. Ошо бүтүп калса буюрса канча деген туристтер келет, канча деген коноктор келет. Мурункуга салыштырып, азыркыга салыштырып бир өзгөрүүлөр менен жакшы ой менен кетишет. Ошо жеке эле туристтер эмес, ушу жергиликтүү элдерге абдан жакшы нерселер болуп атат. Жасалып жаткан аймактарда эски суу түтүктөрү жана электр зымдары жаңыртылып, жаңы суу өтүүчү жана саркындуу суулардын түтүктөрү курулмакчы. Чолпон-Ата шаары менен Бостери айылы эс алуучулар жана туристтер көп каттаган жерлердин бири болуп саналат. Тезгүл Сатаева, Айбек Жумашев, Апта маалымат программасы үчүн. Дыйканчылыкка ыңгайлуу келген Ак Суу районунда жазгы сугат иштерине даярдыктар жүрүүдө. Айдоо аянттарын суу менен жетиштүү көлөмдө камсыздоо үчүн учурда дамбалар, суу каналдары оңдоп сөйдөн өтүп жатат. Быйыл райондук суу чарба башкармалыгына мамлекеттен 43 миллион сом бөлүнгөн. Каражал каналында жүргүзүлүп жаткан тазалоо суунун нугун буруу иштери жазгы сугат мезгилине даярдык ошол эле маалда кыяндын алдын алуу болуп саналат. Аталган канал аркылуу 2,5 миң гектар айдоо аянты сугат суу менен камсыз болот. Жазгы талалык сугаттар иштерине иш алып барып атабыз. Быйыл кар калын жаагына байланыштуу суу көп келет деген маалыматтар бар. Ошол себептен бул дамбаны буруп, ар жакта бааздар, үйлөр бар эле, ошол жака зыяны келбеш үчүн ушундай иштерди алып барып атабыз. Астынан отстойник жасалды 100 метр, 3000 куб. Анда усиливать этилди, отстойник баягы эмеси шириндисин тазалап чыкты да. Бир аз ылдыйраак аякта да бир 200 метрдей жер дамба көтөрүлдү. Суу ар жакка түшүп кетпеш үчүн. Быйыл райондук суу чарба башкармалыгына мамлекеттен 43 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражат суу ресурстарын пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берип, дыйкандардын мол түшүм алуусуна шарт түзөт. Мында 3800 метрден ашык каналды оңдоодон өткөрүү, 7 чакырым каналда механикалык тазалоо иштерин жүргүзүүңдүү жумуштар камтылган. Направляющий дамбаны оңдоп, былтыр сезон убагында жуп кеткен да. Ошону көтөрүп атабыз, дамбасын азыр бекемдеп атабыз. Ошол максатыбыз таладагы жаз убагындагы сууну үзүлтүксүз бергенге дыйкандарга. Ошондо жаз жумуштар жасап баштап атабыз. Биякта экскаваторный бульдозердин жумуштары жүрүп атат. Өдөк объектибизде эртең жок бүрсүнөр бетонный жумуштар башталат да. Дамба коюп, эмесин көтөрөп, стенкасын көтөрүп атабыз. 80% жумушубуз бүтүп калды. Ар жакта совет канал бар, ошону угун түздөйбүз, дамбасын көтөрөбүз, ошо менен башка объектке көтөрүлөбүз да. Ак Суу району боюнча жалпы 38 миң гектардан ашык айдоо аянты бар. Былтыркы жылы анын 26 миң гектардан ашыгына дан өсүмдүктөрү, 7016 гектар аянтка картошка айдалган. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Апта маалыматтык программасы үчүн. Дубанга Кытайдын Синьцзян уйгур автономдуу районунун Ак Суу округунан ишкерлер иш сапары менен келишти. Анда айыл чарба жана туризм тармагындагы маанилүү кызматташуулар боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Мындан сырткары Кыргыз-Кытай ишкерлер ортосундагы кеңири тажрыйба алмашууларды жүргүзүү боюнча макулдашуулар каралды. Кытайлык ишкерлер Жетөгүздүн аймагына жаңы сорттуу картошка менен сарымсакты эгүүгө 100 гектар жер аянтын ижарага алышууда.
Кыргыз Республикасынын президентинин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кытай эл республикасынан келген өкүлдөр менен жолугушуу өткөрүп, таанышуулар жана эки тараптуу сүйлөшүүлөр орун алды. Ага ылайык Кытай ишкерлери Дубандын айыл чарба тармагына кызыктар экендигин белгилеп, аймакка өсүмдүк себүү планын билдиришти. Ал эми облус башчысы ишкерлерге зарыл болгон бардык шарттарды түзүү керектигин белгиледи. Бул жерде ишкерлер дагы Аксу районунан Жетөгүз районунан ошолдор Үчтүркан деген район бар экен, ошо менен жанагындай корпоративдик меморандум кол коюп туруп, ошондо анан акырын ишкерлер менен керен кесири катташканга да шарт түзүлөт. Эми Кудай буюрса биз дагы булар менен сүйлөштүк, жакшы шарттар түзүп берели, биз Кытай ишкерлерге, алар биздин ишкерлерге шарт түзүп берсе, ошо менен жакшы кызматташуулар көрөбүз. Жалпыга маалым болгондой, Ысык Көл облусунун тургундары көбүнчө жер айдап тиричилик кылышат. Аймакта өстүрүлгөн азыктар экологиялык жактан таза болгондуктан Кытай ишкерлери айыл чарба багытында кызматташуу сунушун берүүдө. Биз кыргыз дыйкандары менен биргеликте иш алып баруу максатында келдик. Жетөгүз районунда жайгашкан 100 гектар жерге картошка, сарымсак себүүнү пландап жатабыз. Кытай Республикасынан келген ишкерлер Жетөгүз районуна жогорку сорттогу картошка, сарымсак себүү максатында 100 гектар жерди ижарага алууда. Бул аракеттер ишке ашса, аталган аймакта иш орундары дагы түзүлүүсү күтүлүүдө. Жолугушууда бул жана башка бир катар тармактар боюнча сунуш пикирлер ортого салынды. Ал эми мындай жолугушуулар эки өлкөнүн ишкерлери арасында тажрыйба алмашууга шарт түзүп, облустун экономикалык жактан өнүгүүсүнө өбөлгө болмокчу. Айзат Анарбекова, Алтынбек Исаев, Апта маалымат программасы үчүн Каракол шаарынан. Кыргызстанда алгачкы жолу мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматка кабыл алуудагы аңгемелешүү жөнүндө усулдук колдомо иштелип чыкты. Буга чейин кардарларды мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кабыл алуу тестирүү аркылуу жүргүзүлүп, андан соң аңгемелешүү өтчү. Эми кардарларды кызматка кабыл алуу атайын иштелип чыккан усулдук колдомонун негизинде жүргүзүлөт. Бул тууралуу Каракол шаарында семинар өтүп, усулдук колдомо тууралуу түшүндүрүү иштери жүрдү. Кадр саясаты өлкөдө орчундуу орунду ээлейт. Айрым учурда кызматкерлер өз ишин так билбегендиктен же кесипти туура эмес тандап алгандан улам ишке бир топ кедергисин тийгизет. Ал эми жаңыдан иштелип чыккан усулдук колдомонун негизинде кызматкерлерди мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кабыл алууда кыйла жеңил болот. Ошол усулдук колдомону бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге түшүндүрүп берүү, айтып берүү боюнча келдик. Ал усулдук колдомонун эң негизги максаты болуп, бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерди алып жатканда аңгемелешүүнү өткөрүүдө кызматкердин мындай ошол жумушка ылайыктуулугун байкоо, например, мындайча айтканда, ошол жумушка туура келеби, иштей алабы, анан аңгемелешүүнү туура өткөрүү жол жоболору кандай болуш керек, ошолорду аныктап чыктык. Иштелип чыккан усулдук колдомодо кызматкерлерди жумушка кабыл алуунун жол жоболору көрсөтүлгөн. Кадрлардын мүнөзүн баалоо, тандоо, байкоо жүргүзүү сыяктуу критерийлерге басым жасалган. Мы совместно с госагентством. Биз мамлекеттик агентство менен көп жылдан бери кызматташып келебиз. Бул жолку долбоор өткөн жылы июль айында иштелип чыккан. Ал эми бул мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кабыл алуудагы аңгемелешүү жөнүндөгү усулдук колдомо. Аны менен бирге иштөөнүн натыйжасы деп айтсак болот. Мындай семинар Бишкек Ош шаарында өтүп, Каракол шаарында уланды. Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматка кабыл алуудагы аңгемелешүү жөнүндө усулдук колдонмо тууралуу жалпы түшүндүрүү иштери жүрүп, маалымат берилди. Бул колдонмо кадр кызматынын ишине өбөлгө түзүп, кызматкерлерди туура тандоодо өз салымын кошот. Айзат Анарбекова, Асылбек Кайсенов, Апта маалымат программасы үчүн Каракол шаарынан. Калктын саламаттыгына кам көрүүдө акысыз кызмат көрсөткөн мобилдик көчмө клиника Жетөгүз районунда. Дарыгерлердин кабинеттери, лаборатория, операциялык бөлүм, көчмө скрининг жана башкаруу борборлордун бардыгы бирдиктүү бир жерде жайгашып, компьютердик томография, маммограф, рентген аппараттары жана гастроскоп камтылган. Ошондой эле клиникада бейтаптарды ташуу үчүн кичи автобустар, тез жардам унаасы да бар. Долбоорго ылайык диагностикалык комплекстен өтүү акысыз жана аз камсыз үй-бүлөлөргө артыкчылык каралган. Жетөгүз районунун Оргочур айылында көчмө мобилдик клиника калкка акысыз медициналык текшерүүлөрдү жүргүзүп баштады. Клиника компьютердик томография, рентген, УЗИ, лаборатория, гастроскопия жана лабораториялык изилдөөлөр үчүн медициналык жабдуулар менен толук камсыздалган. Ошондой эле клиниканын мобилдүү автоунaalары менен алыскы аймактагыларды ташып келип дарыгерлерге көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөр бар.
Бизде абдан жакшы иш чара болуп атат. Бул Нармека клиникасы улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич менен Абдулла падышанын ортосундагы келишимдин негизинде районубуздун баардык калкын ден соолугунун алдын алуу максатында текшерип көрүнүп, мынакей ошону акысыз, анан эң негизгиси аярлуу катмардагы адамдарды жеринен барып, үйүнөн барып өзлөрү алып келип, мынакей ушундай бир азыркы заманбап техникалар менен диагнозун чыгарып, бекер дарылоо. Жалпысынан 40 кишиден турган клиника 3 айга келип, дүйшөмбүдөн ишембиге чейин күнүгө саат 8:30 кечки 5ке чейин иштейт. Көрүнүүгө келген бейтаптар атайын түзүлгөн графикке ылайык тизме менен келүүсү зарыл. Биз бул клиника келгенден бери жалпы медработниктер менен чогуулап, ушул жерге иштеп, жардамдашып, бүгүнкү күнгө даяр болуп калдык. Бу жерге келгендер боюнча бүгүнкү графиктер болсо түзүлгөн, медайымдар аркылуу списоктор даяр болду. 10 күн мурун баштаганбыз, даяр болуп калды. Только график менен келишет да. Бүгүнкү күндө мына ачылыштан кийин Оргочор айылы көрүнөт толугу менен. Бул долбоор Кыргызстанда 2021 бери өлкөнүн бардык аймактарында кызмат көрсөтүп келет. Долбоордун максаты элет жерлериндеги калктын ден соолугуна кам көрүү жана ооруларды алдын алуу. Кара картаңдар бар, бала чакасы көптөр бар. Жол расход деген кыйнайт. Баары бир топтоп алып келип, ушу элдин камын көрүп аткан өкмөткө рахмат. Мисал үчүн көрүнө албайбыз, Бишкекке бара албайбыз. Покровкага барсак кара картаңдарга орун жок. Билесиңер, больницаны көйгөйү толтура, Жетегиз районунда больницага место жетишпейт. Барабыз, укол жазат, фаптан алабыз, тигинден алабыз, мында. Негизи жакшы эле болду элге. Жергиликтүү бийлик аталган көчмө клиниканын жер аянтын, суу, электр жарыгын жана коопсуздугун камсыздайт. Элет элинин чоң көйгөйлөрүнүн бирин чечип берген бул долбоор элдин алкышына татыйт. Ийгилик Талгат уулу, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, апта маалыматтык программасы үчүн. 2025 жылдын 1-майынан тарта Кыргызстанда электр энергиясына тарифтер көтөрүлө баштайт. Энергетика министрлигинин айтымында тарифтердин жыл сайын көтөрүлүшү инфляциянын деңгээлине жана энергетикалык жабдуулардын баасынын өсүшүнө жараша болууда. Учурда тарифтик баалар боюнча коомдук талкуу аймактарда орун алууда. Бул туурасында теманын уландысы Жанара Сагындыкованын сюжетинде. 2025-2030 жылдарга карата электр энергиясына болгон орто мөөнөттүү тарифтик саясаттын жаңы токтом долбоор боюнча өлкөнүн бардык тубандарында калк арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Коомдук талкуу бул ирет облус борборунда өткөрүлүп, долбоор сунушталды. Негизи эле орто мөөнөттүк тарифтик саясаттын негизги максаты калкты жана башка керектөөчүлөрдү туруктуу электр энергиясы менен камсыздоо, ошондой эле энергетика тармагын финансылык абалын чыңдоо жана бүгүнкү күндөгү таңкысыктан, дефициттен алып чыгуу. Жеңилдиктерди калтырып атабыз. Мисалга алып болсок, бүгүнкү күнгө чейин үй бүлөлүк көмөктү алып келген керектөөчүлөр калат. Жүргүзүлүп жаткан түшүндүрүү иштерине Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигинин өкүлдөрү, энергетика министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаментинин жана Кыргызстан улуттук электр тармактарынын филиалы, Ысык көл электр тармак ишканасынын кызматкерлери катышууда. Тарифтик баалардын жогорулашынын себебин адистер төмөндөгүчө түшүндүрүп беришти. Тарифный политика боюнча 2030 жылга чейин ушу дефицитти азайтып, 2030 жылдын аягына себестоимость электроэнергия менен средний выставленный тарифтин өкөнү тең келтиргенди бүгүн ушул тарифный политиканы иштеп чыктык. Жыл сайын тарифтердин көбөйтүүсү каралат. Электроэнергияга, башка абоненттерге кичине кошулуп келип, 2030 жылы себестоимость менен средний выставленный тарифки бирге чыгарып алабыз деген максатта ушул долбоор бүгүнкү күнү иштеп чыгылып, коомдук талкууда турат. Энергетикалык тармактагы көйгөйлөр, анын ичиндеги акылдуу эсептегичтерди алмаштыруунун шарттары боюнча суроолорго жооптор берилди. Министрликтин өкүлдөрү азыркы тарифтер энергияны өндүрүүгө жана камсыздоого кеткен чыгымдарды актабай жаткандыктан жаңы тарифтик баа боюнча долбоор иштелип чыкканын билдиришти. 2025 жылдын 1-майынан тартып Кыргызстанда электр энергиясынын баасы 26 тыйынга кымбаттап, 1 киловатт-саат электр энергиясынын наркы 1 сом 37 тыйынга чыгары күтүлүүдө. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касенов, Мадина Бакирова,
апта маалымат программасына. Апта аягында Ысык көлдө күн менен түн теңелген улустун улуу күнү өзгөчө шаң менен белгиленди. Облустун борбору Караколдо Нооруз майрамы Чыңгыз Айтматов атындагы борбордук аянтта өттү. Иш-чара Сүмөлүктүн баянаттуу театралаштырылган бөлүк менен башталып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн куттуктоолору жана Мурас эл аспаптар ансамблинин концерттик программасы менен коштолгон. Gelecek bir Kırgız elimizin bugünkü bayramda, bugünkü hava ayında, bugünkü jarkırap deyip durgan günde en bir sorun jaz bayramı olatat. Karakol şaharındagı oblustuk ploşetde Çыңгыз Айтматовдун аянтында инме деген эл жүрөт. Балдарыбыз, кыздарыбыз келе жаткан бөбөктөрүбүздөн бери ушундай сүйүнүч каптап, ырыскы каптап, кут каптап турган майрамыңыздар менен урматтуу мекендештер. Куттолгон Нооруз түп айылында салтанаттуу азем менен коштолуп, куттуктоолор айтылып, аймактын экономикалык социалдык жактан өнүгүшүнө салым кошкон инсандар сыйлыктарга ээ болушту. Ал эми уз чеберлердин колунан жаралган кол эмгектер көргөзмөгө коюлуп, жарманкелерде уюштурулган. Ошондой эле маданият кызматкерлери тарабынан концерттик программа тартууланып, катышуучуларга майрамдык маанай жаратты. Баарыңарга тилерим чың ден соолук, узун өмүр, келечекте бактылуу, таалайлуу, ушу ооматыбызды оодарып ийбей, ушул бактылуу гүлдөгөн мамлекеттердин катарына кошулса экен деп ойлойм. Бул күнү Дубан аймагында улуттук спорт оюндары, Жарамазан жана Улуу Мурас конкурстары өтүп, улуттук майрамдын өзгөчөлүктөрү даңазаланды. Айыл жергесинде иштейм деген адамга жумуш көп. Айта кетсек, тоок багуу кирешелүү тармак экенин билген элеттиктер ишкерликтин бул түрүн дагы колго алууда. Көрмөнтө айылынын тургуну Мербек Мырза 4 жылдан бери жумуртка багытындагы тоокторду багып келет. Тоок багуу кирешелүү тармак. Ишкерликтин бул түрүн колго алган Мирбек Мырза чарбасын алгач 500 тоок менен баштаган. Азыр алар 3000ге жетти. Ишкананын арты менен 4 адамга жумуш орну да түзүлгөн. Мал баксакпы деп ар кайсын ойлондук, балык баксакпы деп бүт изилдедик да изилдеп анан. Ушу бизге керектүү ушу тоок экен деп тоок эметтик да. Эртең менен кечинде жем беребиз. Суулары постоянно турат. Сууларын ичип турат. 10 күн сайын прививкаларын берип турабыз, дарылары бар, өзүнүн витамин дарылары суусуна кошуп берип турабыз. Жөжөлөрү кантта атайын ушу жумуртка багытында тооктордун жөжөлөрүн чыгарган чоң завод бар. Ошол жактан заказ кылабыз. 3 ай мурун заказ кылабыз. Эртерээк десең кичине кымбатыраак алып калабыз да. Ошон үчүн 3 ай мурун заказ кылып коебуз. Ага чейин бияктарыбыз помещениябызды даярдап, анан 3 айдан кийин өздөрү алып келип берет. Булар атайын жумуртка багытындагы тооктор күнүнө 2500-2800 даана жумуртка берет. Алар жергиликтүү жана коңшу айылдардагы дүкөндөргө сатка чыгарылып турат. Ишкердин бир айдагы таза кирешеси 200 миңге барат экен. Кезинде катардагы мигранттардай эле Орусияда 4 жыл эмгектенип келген каарман үчүн өз алдынча ишкерликти алып баруу алдаганча артыкчылыктуу дейт. Ысык көл районуна жеткиребиз жумурткаларыбызды, магазиндерин апарабыз. Ушу эмеден баштап, биздин айылдан баштап, Кемеровка айылына чейин өзүбүздүн кардарларыбыз бар. Жумурткаларыбыз таза, бул тооктор деген. Мисалы, домашний тооктун жумурткасына караганда, бул тооктор витамин жейт, таза. 3000 тоок деле бизге аздык кылат экен, байкадык рынокто жүрүпчү. Ушу күнүмкүсү күндө терилгенде эле сатылып кетет, магазиндерибизге күндө заказ түшөт. Эми алдыда ишкердин чарбаны кеңейтүүгө жер алып, тооктун санын 10 миңге жеткирип, 20дай жаранды жумуш менен камсыздасам деген максаты бар. Ал үчүн атайын долбоор даярдап, эми ал колдоо тапса деп турат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, апта маалыматтык программасы үчүн. Сиздер УТРК Ысык көл телеканалынын апта маалыматтык аналитикалык программасына назар салдыңыздар. Эс алыңыздар, көңүлдүү өтсүн. Саламатта алыңыздар.